Tamam. Bismillah деп biz 5-ci qavatqa çıkıp geldik. Özü 5 qavattan turат, üstünkü çatırı jabılgan 105-ci seriya 4 bölümü. Remonttorgo bir göz salыңыздагын, әмин мага буйрусын деп тилек кылып коюңуз. Контейнер коюлган. 105-ci серияда балкон 2 балкон болот. 4 бөлмөдөн турат, балкондору кенен. Негизи ремонт толук жакшы деп айтканга болот. Бул конок бөлмө. Эшиктер жакшы. Сырткы эшик темир эшик, броня эшик. Бул жагы болсо ажаткана. Жуунуп турган бөлмө менен ажаткана экөө эки башка. Бул жагы ашкана. Газ, свет, суу, отопление бүт бардыгы центральный. Муну мебелдер калат. Майдын жетип келет, эки көзү газ, эки көзү электрический. Бул жакта болсо машина койгонго, мектеп, бала бакча бүт бардыгы жакшы. Салива 44 деп айттым. 5-ci кабатка чыгып келдик биз. Сырткы эшик темир эшик, броня эшик. 4 бөлмөдөн турат. Бул жеңилерибиздин күзгүсү. Бул жагы жуунуп туранчу бөлмө, аристон коюлган, айлана тегереги кафелденген, ыссы муздак суу бар. Бул жагы уктоочу бөлмө. Күн чыгыш тарабында bir балкон, күн батыш тарабында bir балкон. Балкондор өзү bir бөлмөдөн турат. Акчасы $85,000, ипотека жолу бар. Одобрение алгандар чалсаңыздар болот. Ош шаары, Саливаны билесиздер. ХБКда Барпин мектеби 27 бүт бар. Бул балдар бөлмөсү. Мына то мектептери коюпту. Терезелер пластик. Үстүнкү чатыр жабылган. Квадрат метри 82-83 ушундай болуш керек. Бул жагы дагы bir бөлмө. 4 бөлмө. Бөлүшүп койсоңуздар болот, аламын деген аңын досторго мынакей. Сизге буйрусун, сизге насип болсун. Сон. Азыркы 4 бөлмөлүү батирдин дарегине токтоло турган болсок, биз Ош шаарындабыз. Тактап айтканда Салива көчөсүндө турабыз, 122 конечный. Бул жерде ата-энелер эс алуучу жай, балдар ойноочу аянтча, бул жакта болсо юр коллеж бар. Мына Альфанын эле кафенин капталынан киргениңизде Салива 44 Б болуп калат. Мектеп, бала бакча, маршрут каттам, такси каттам абдан ыңгайлуу, алган адам утулбайт, ипотека жолу каралган. Мына жолдон түп-түз чыга турган болсо ХБК, Кудай берген запчас базар, мектеп, бала бакчаны айттым, и паспорт солдагын ушул жерде. Алган адам